бардык сүрөттөр менен таанышып чыктык. Быйылкы ковидке каршы пандемия учурундагы бизге өтө чоң таасир калтырып атат. Мына сүрөттөрдөн көрүп отурабыз. Айрыкча белгилеп айта турган нерсе бул жерде врачтардын эмгектери. Бул жашоого биздин жоопкерчилигибиз, адам баласынын жоопкерчилиги ар бир адамда болуш керек экендигин түшүндүк. Себеби ар бирибиз өзүбүздү эле эмес, айланабыздагы адамдарды, ошондой эле балдарыбызды, биз болсок үй бүлө болот, үй бүлө болсо мамлекет болот да. Ошого байланыштуу бардыгыңыздарды ушу ковидтен сактанып, айтылган эрежелерди сактап, жүрүшүбүздү дагы бир ирет сүрөттөн тастыктап көрсөтүп коюптур. Биз ушулардан аябай таасир алдык. Врачтардын эмгегин дагы балайлык, ден соолук биринчи байлык экенин бардыгыбыз эсибизден чыгарбай жүрөлү. Ушул сүрөттөр коюлганы абдан туура деп эсептейм. Анткени бул жерде бардык медайымдардын, жалпы эле медицина кызматкерлеринин бул жерде эмгектери бардыгы чагылдырылыптыр. Бул нерсе болгондугу үчүн биздин келечектеги урпактарга кичине үлгү катары болуп эсептелинет деген ойдомун. Бул сүрөт менен эле болбостон, сүрөт менен чектелип калбастан дагы көп эмгектерди кылуу керек деп ойлойм мен. Алардын эмгектери аябай күчтүү. Алар өлүмдүн алдында күрөштү, өзүнүн семьясын, бир туугандарын чыдап коюп, бала чакасын чыдап коюп, элге жардам берип, өзүнүн өмүрүн арнады деп ойлойм. Волонтерлорго дагы чоң рахмат, алар да көп кызмат кылышты. Канча адам өтүп кетти, ошолорду көрүп алып өкүнүп эткенсиң. Ошол канча адам өлүм менен өмүрдүн ортосуна күрөштү. Ошолорду көрүп таасирленип эткенсиң.